2018-жылдары Өскөн-Өрдө конушунун капталында жайгашкан бул Анарбак конушунда жер тамдар салына баштаган. Бүгүнкү күндө 400дөн ашык жер үй болсо, анын 200-ü кызыл китеп алган. Бирок жергиликтүү тургундардын негизги көйгөйү расмий макам алуу болуп турат. Биздин мурунку 2025-жылы 25 декабрда бекиген ген план боюнча мына биз функционалдык бизде турак жай салууга мүмкүн, мындайча айтканда, жыл массив катары берилип атабыз. Бул жерде биздин зеленый зона деп коет го, жашылдандыруу, ошондой эле көп кабаттуу үй деп кетип атат. Ал эми кийинкисинде мына функционалдык зонасы белгиленбеген аймак деп бул жерде белгиленип калып атат. Элдин бир гана немеси корккон же болбосо тынчсызданган нерсеси ушул гана болуп атат. Анарбак конушунун тургундары жаңы иштелип жаткан шаардын башкы планында өзлөрү жашаган аймактын расмий статусу көрсөтүлбөй калганына тынчсызданып, Күн алыс Октябрь райондук хакимиятына, мэрияга каттап жатышат. Алардын бири пенсионер Эльмира Медерованын бул жерде жашап жатканына быйыл 6 жылдан ашты. Ал сиңдиси экөө аракет кылып салган тамынын тагдырына түшөлүп турган кези. Сиңдим биягынан эш чыгарып, мен нар жагынан эш чыгарып салып алганбыз. Кенеде ушул жерди салып алып, эпте ушунда жашап атабыз. Анан ушул там устунда тагдыры чечилиши кыйын болуп атат. 4 сотук жерди ээлеген бул жер тамды пенсионер 20 жылдан ашык топтогон акчасына сатып алып, кызыл китебин жер мунапысынын алкагында 2024-жылдын 30-апрелинде ошол кездеги президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиевдин колунан алган. Ар кайсы жерде квартирада жашадым, квартирада жашап жүрдүм, полжу иштедим, кафелерде иштедим, ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. Үй жок жаман экен. Анан 2018 ушул жакта жер бар экен деп келип, жер алып 2019-жылы жерди салдык. Сиңдим экөөбүз салып, мен өзүм жалгыз эме таба калгандыктан сиңдим экөөбүз акча чыгарып ушул жерди алдык. Алып анан ушу тамды салып, башкалкалап жашап атабыз. Эльмира Медерова өңдүү жер алып үй салгандардын саны бул жерде арбын. Бүгүнкү күндө алардын 200гө жакынында мүлкүн тааныган кызыл китеби бар. Бирок мурда Чүйдүн Аламүдүн районуна караган. Кийин административдик аймактык реформанын алкагында Бишкектин Октябрь районуна кирип калган конуш ушул жылдын 12-январындагы шаардын башкы планын талкуу учурунда функционалдык зонасы белгиленбеген деп көрсөтүлгөнүнө мындагы тургундар бушайман болуп турушат. Бул жак болсо ошол турак жай болуп 2025-жылкы ошо биздин Бишкек шаарынын 2050-жылга чейинки ген планына кирген да турак жай катарычы. Анан эле соңку отурумда ошол функционалдык баягы эмеси макамы белгиленместен азыркы учурда чыгып турат да, ошого элдин баары тынчсызданып атат да. Бул жерде канча эмгек менен алышкан ошо турак жайдын мыйзамдуу, конуштун мыйзамдуу ошол макамын алып, анан ошол кызыл китептер күчүндө калыш керек да. Эптеп бир жер болсо да алып, кичине үй куруп жашайлы деп адамдардын үмүттөрүнүн баарын өчүргөндөй болуп атат да бул жердечи. Же болсо канча эмгек жатат бул жерде, канча көз жаш жатат. Мисалы ар ким темселеп жүрүп тапкан ташыгандары, маңдай тер, таман акылары кетип атат. Канча мына обунча жаштар, карыларды. Биз деле балдарыбызга үй салдык да, аракет кылып квартиралап жүрдүк канча жыл мисалы. Анан ошолор оңуна чечилип калса аябай жакшы болмок да, негизичи. Ошол Садыр Нуркожоевдон эмне суранабыз, ушунча элдин көз жашын агызбай оңуна чечип берсе, элдер деле ушу үмүттөнүп жакшынакай мына эми жаңы жашоону баштап, мынакей деп калган мындай көрүнүш аябай туура эмес эле болуп атат биз үчүнчү. Конуштун тургундары акча чогултуп электр жарыгын өз күчү менен тартып алышкан. Суу маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечилбей ташып ичишет. Конушта бала бакча, мектеп жана ФАП жок. Тургундар 2018-жылдары жерлер сатыла баштаганда конуштун жашыл зонасы каралып, социалдык объектилер салынаары да убадаланганын айтууда. Мындагы 300дөн ашык окуучу Рухи Мураз же Туңгуч конуштарына барып келип окушат. Азыр сарсанаа болуп тургандар башкы пландын концепциясында конуштун макамы өзгөрүүсүз калса эмне болот деген суроого Октябрь хакимиятынан тийиштүү жооп ала албай жатышат. Ал эми МИК аркылуу батирей алууга макул эместигин баса белгилешүүдө. Ага биздин элдин чамасы жетпейт. Мен лично өзүм бул жака уже кетирген каражат акча, иштеп топтогон акчалардын баардыгын жок кылдык. Аны өкмөт бул элге ал акчаларды кайрып деле бербейт деген ойдобуз.
азыр кредит, элдин баары кредитте отурат, карыздарыбыз көп. Анан гикти биз кантип төлөйбүз? Ошо гикти төлөй албайбыз. Гикке биз макул эмеспиз, өзүбүздүн оюбуз. Могу жерден айтылып атпайбы гик депчи, гикке эле такаладат тап келип. Гик болгондо азыр ушул жерде элдин баары эле бири-бирибизди уже таанып деле калдык да. Ар бирөөнүн 2ден 3төн кредити бар. Анан үстүнө дагы гик кошулса, кантип төлөшөт? Азыр мына могу жерден бири-бирине карызга алып, эптеп жашап келатышат мына. Мыйзамга баш ийип, үйүн да салган жок, эчтеке кылган жокпуз. Ушул убакка чейин элдин баары тең тым-тырс угуп турушту. Анан баягыда эме болгондо тиги президентке да кайрылуу жазадык. Президенттин өзүнө да кайрылуу жазадык. Ушуну келип бизге чечип бергиле, эмет бергиле деп. Тетиги акимдерге, чак бияка барсак, алар баары тең эле бөлөкчө сөздөрдү айтып, эме кылып ушинтип эле элдин көйгөйүн чечкен жок, эчтеке чечилген жок да. Ал тапта Бишкек шаарына караштуу жеке турак жай куруу департаментинин жетекчиси Уран Мусаевдин маалыматында бул конушта талаштуу жер тилкелери боюнча атайын мамлекеттик комиссия жаңы гана иш жүргүзө баштап, анын жыйынтыгын 1-мартта чыгараарын. Мындан улам Анарбак конушу башкы планда боз түстө белгиленгенин, иш жыйынтыкталгандан кийин тийиштүү чечимдер чыгарылаарын айтты. Жердин багыты так аныкталбаган бул аймакта Бай Төр конушу, Өскөн Ордо конушунун ылдый жагы жана Анарбак конушу көрсөтүлгөн. Бардыгы болуп Бишкек шаары боюнча 3000ден ашык жер тилкеси бош турат. Аталган конушка макам берүү маселеси аталган комиссия ишин бүткөндөн кийин каралаарын да кошумчалады Уран Мусаев. Ошо тийиштүү органдар менен биргеликте ошо маселе каралып атат, ошо жана комиссия тарабынан. Бул ошо жарлыкта көргөзүлгөн бош жер тилкелерди комиссия иштеп чыгып 1-мартка чейин. Келечекте кандай болот? Ошону жана комиссия аныктап туруп, анан комиссия сунуш берсе, ошого жараша иш болот да. То есть Мунапыс алкагында маселелер каралып атат, ошол себептен аны спецзона деп белгилегенбиз да. Буга чейин мисалы Мунапыс менен мамлекеттик акт алгандар да бар да. Ошолор кичине кооптонуп атат да. Биз ага түшүндүрмө берип атабыз. Эгер мыйзам чегинде буга чейин кызыл китептерди алса, ал ошо өзүнүн багытына ылайык колдоно берет, аны эч ким жокко чыгарбайт да. Мурдагы мамлекеттик курулуш агенттигин жетектеген Ишенбай Кадырбеков жогоруда сөз болгон Анарбактын тургундарына тынчсызданууга негиз жок экенин билдирди. Адистин айтымында азыр башкы пландын концепциясы гана каралып жаткандыктан документ бекигиче ондогон өзгөрүүлөр киргизилет. Алар болгону келечектеги ген пландын концепциясын жасаган. Андан кийин жанагы чек арасы көрсөтүлө элек. Себеби 23 жылдан кийин Бишкек шаары 550 000 кишиге көбөйөт. Анан кийин алардын баары тең жайгаштыргандан кийин мектеп, садик, поликлиника деп айтор көп нерселер алдыда турат. Булар болгону эле концепцияны көрсөттү. Ошондуктан азыр бул ген пландын чек арасына кирбей калыптыр деген сөз бул болбогон сөз. Туура эмес кылып койду да мэрия азыр генеральный пландын келечектеги генеральный пландын концепциясын карап көргүлө. Кандай өсөлү деген ой болуп атат деген сөз менен кандай транспорттук структура болду деп ошентип айтканда туура болмок да. Ажы болсо жанагы ар бир райондан өзүнчө элдерди чогултуп мындай ген план менен тааныштырып атканы бул туура эмес иш болду. Бишкектин мурдагы башкы планы 2006-жылы түзүлүп, 2025-жылы анын иши аяктаган. Жаңы башкы пландын концепциясын Санкт-Петербург шаар курулуш илимий изилдөө институту даярдап жатат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен бекитилет, анда 2050-жылга чейинки мөөнөт камтылат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.